Апрель айында баардык мекеме уюмдарга иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө өткөрүү тапшырылган. Бул үчүн 31 августка чейин убакыт берилген. Бирок талап аткарылбаганы белгилүү болду. Бүт областтардын баарын кыдырып чыктык. Иш кагаздардын абалдары менен тааныштык. Тилекке каршы айрыкча министрликтерде иш кагаздарынын орточо эсепенен 70% дагы эле расмий тилде жүргүзүлүп жатыптыр. Аймактарда бир аз дурус экен, мисалы үчүн айрыкча Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас областтарында 80-90% мамлекеттик тилде экен, кыргыз тилинде. Бишкек шаарында, Ош шаарында, анан Чүй областында кыргыз тилинин үлүшү абдан начар. Ошо менен ошондой болуп атат. Анан министрликтерге турган болсок, кээ бир министрликтер, мисалы үчүн экономика министрлиги, каржы министрлигинин 90%га жакыны расмий тилде жүргүзүлүп жатат да. Мекеменин ичинде чыгарган буйруктан баштап жоолоруна чейин, жооп берген каттарга чейин текшерип атабыз да. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү үчүн баардык шарттар жетиштүү экенин билдирүүдө. Жол жоболору, үлгүлөрү көрсөтүлгөн. Текшерип туруп калбастан аларга методикалык баягындай усулдук жардамдарды берип атышат. Токтомду кандай түзгөндөн баштап баягындай расмий катты кантип жазыш керек. Вот ошонун баары эрежелер бар. Кыргыз тилинде жазылган, баягындай жыйнак болуп чыккан. Электрондук варианттары дагы бар. Биздин сайт аркылуу баары таркатылган. Бирок дагы эле баягы ушул кош көңүл мамиле да. Кыргыз тилинин абалы илимпоздор тарабынан ар кандай бааланып келатат. Көпчүлүк адистердин баамында иш кагаздары мамлекеттик тилде жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жатат. Ал эми калктын калың катмарында кыргыз тили кеңири колдонулушу негизги жетишкендик катары каралууда. Мамлекеттик тилибизди мындан ары өнүктүрүп калыптандырыш үчүн аны мен ойлойм коргоштун деле кереги жок. Аны колдонуш керек. Ар бир Кыргызстандын жараны, мейли кайсы улуттун өкүлү болбосун. Мурда психология сиңип калганда, кыргызча сүйлөнгөндөн уялып, корунуп, бул мамлекеттик тилдин өсүп өнүгүшүнө чындыгында бүгүнкү күндө мектептеги иштеп жаткан практик кыргыз тилчи мугалимдердин эмгеги абдан зор. Биз ушуну эске албайбыз да. Мына ошол 90-жылдары Бишкек шаарында төрөлгөн бала бүгүнкү күндө мен кыргызча сүйлөбөсөм, мен ким сүйлөйт деген психология кирди. Окуучулар ошол мугалимдер киргизип атат да. Мугалимдердин эмгеги өтө зор. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Буга карата атайын иш-чараларды камтыган 1 айлык жарыяланган. Учурда мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин билүү деңгээлин сынаган тестти да тапшырып жатышат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.